Bismillahirrahmanirrahim. İnsan bul жашоодо kança ömür körsün, bul жашоонун rahat жыргалын körsün, же азабын körsün, же машакатын körsün, айырмасы жок. Баары бир инсан сооп иш жасаса да, же күнөө иш жасаса да, түйшөлгөн абалда баары бир күн келип Rabbisine jolугуусу бул акыйкат. Аллах Таала Куранда bir ayatта бул тууралуу мындай дейт: "Я айюхал инсану иннака кадихун иля раббика кадхан фамулaqi." O insan, чындыгында сен Rabbиңе түйшөлгөн абалда жолугасың дейт. Барыбызга акыйкат болгондой эле мына ушул жашоодо жашаганыбыздан кийин инсан бул жашоонун рахат жыргалыгын да көрөт, жана азабын, машакатын да башынан өткөрөт. Мына ушундай абалда, сооп иш жасаган абалда, же инсан күнөө иш жасаган абалда, инсан каалайбы, каалабайбы, бир күн келип инсан канчалык өмүр сүрбөсүн, Раббисинин алдына барары бул анык акыйкат. Wallahu a'lam.